300 миң колуна бергенмин, 30 миң которуп бергенмин. Бизде ар ким өзгө келип коркутуу бар нерсени айта берсем, бизде каалабайбыз да ошого. Мынча доллардан бербесеңер, контейнерге жабабыз, печаттайбыз, иштетпейбиз. Келишими жок болсо, сиздин акча жыйнаганыңыз мыйзамдуу? Мыйзамдуу эле. Мыйзамдуу. Анда где-то мамлекетке ай сайын бир 40 миң сом 119 контейнер бериш керек. Кыздаркан Токтосунова Кара Суу базарында бир канча жылдан бери соода сатык менен алектенип келүүдө. Ал бул соода түйүнүн иштетип жатканына 10 жылдан ашкан. Токтосунова жердин ээси Лунара Батырова аттуу жаран контейнерди алып чыгып кетишин айтып, болбосо 330 миң сом беришин талап кылган. Мындан улам каражатты бергенин айтууда. Ал 30 миң сомун которуп берген дүмүрчөгүн да көрсөттү. Күндө келип, жүрөгүбүздү сыгып, күндөгө печаттайм дейт, ап чыгып кеткиле дейт. Адвокат болсо келип, договор түзгүлө именно сенден дейт. Сагын болсо чыгып кеткиле, мен силер менен иштеше албайм, силер менен иштешпейм дейт. Ал ошентип, анын ошентип атып акырынын биз дагы болуптур, тынчыраак иштейличи болуптур деп, анан кийин 330 миңди берсек, бул 5 жылга деп тур, анан 1 жылга берип койду. Анан алды акчаны. Соодагерлердин арасында Сабырали Жунусбаев дагы бар. Ага райондук соттон билдирүү келген. Анын айтымында андан $1000 талап кылган. Жунусбаев эки тараптуу келишимдер түзүлгөн эместигин айтып, каалаган учурда каражат сурашын кошумчалады. Кызаркандан $3000 алдым деди. Эми сизге очередь келди экен. Баягы Сагын деген баягы избарщиги бар, акча жыйнаган. Ол келип 500дөн бересиңер деген биринчи. Анан талашып тартсак 300 бергиле деди. Болбосо 4000ден арена бересиңер деп. Ошентип келип бир келишимге келип 3,5 түшкөнбүз дем болуптур. Сен арендага алыпсың, иштет деп. Бирок ол деле айткан, акчаны договорго мынча доллардан бербесеңер, контейнерге жабабыз, печаттайбыз, иштетпейбиз. Деп ошентен анан Лунара Батырова базардагы 24 сотук жерге ээлик кылат. Мында жүздөй соода түйүнү бар. Батырованын мындай аракеттеринен кийин соодагерлер нааразычылык билдирип чыгышты. Алар жер ээси менен туруктуу келишим түзүүгө кызыктар. Ышпана балдарды жиберип, астыбызгачы баарыбыз төлөгөнбүз, баарыбыз бергенбиз. Эми дагы ошондой тур эле көтөрө берсе, анан дагы эле ошентип бизде ар ким өзгө келип коркутуу бар нерсени айта берсем, бизде каалабайбыз да ошого. Лучше государствого өтсө, баарыбызга справедливо болот эле да. Государствого өтсө, бизде как положено, государствого төлөйт элек, анан мынантип свет бетибиз үзүлүп кала турган болсо, государство кайрылат элек, бизге коюп берет эле. Атып али жетим балага ошол эле о жака чурка, бу жака чурка, свет менен биз өтө кыйналдык да. Наразы тарап ишти мыйзамдуу чечүү максатында жактоочу жалдаган. Жактоочунун айтымында 24 сотук жер Лунара Батыровага атасы аркылуу өткөн. Анын атасы Аким Батыров 2003-жылы Сарай айыл өкмөтүн жетектеп турган. Ошол кезде 316 миң сомго Акылбек Султанов аттуу жаранга сатылган. Жактоочу болсо Лунара Батырова жердин 3-чү ээси экенин айтууда. Атасынан сразу кызын өтүп кетсе, анда бул факты сразу көрүнүп калмакта. Анан азыркы учурда Батырова Лунара айтышы мүмкүн да, мен ак ниеттүү сатып алуучумун депчи. А бирок ак ниеттүү сатып алуучунун эң түбүндө атасы турат. Атасы жерди берип атат. Анда эмнеге атасы жерди менчикке берсе, ошол учурда өзүнүн токтоо менен, анда эмнеге сразу эле кызына өткөзүп койгон жок? Кайра эле эмнеге кызына келип атат? Сагынбек Боронбаев соода түйүндөрүнөн ижара акы гана жыйнап берерин айтып, кысым болгон эмес дейт. Ал эми калган дооматтар боюнча Батырова өзү жооп берерин билдирди. Эч кандай ал жерде бирөөнүн да договору жок. Келишим жок базар мененчи. Мен алганда айткамын, договор кылып туруңуздар, анда суммасы чечилген эмес. Мындай андай депчи. Договору жок болсо анан эмнеге сиз акча жыйнап атасыз? Кандай жер акысы эле топтолот, башка эч жерге жок. Жер акысына келишим түзүлгөнбү? Жок да. Андан ошол базарда турат ал жерде өзү. Жер акыны любой жерде берилет да. Лунара Батыровага айтылып жаткан дооматтар боюнча телефон номерине байланыштык. Чалууга жооп берген жаран соодагерлерге коркутуп үркүтүү болбой жатканын айтып, чалууну өчүрүп салды. Кайра байланышканыбызда телефон номерин өчүрүп үлгүрдү. Барып туруп сурап көрсөңүз, экөөнөн тең, эмне кызыкчылыгыңар бар, эмне себептен ошондой кылып атасыңар деп. Биз аларды эч кыйнаган жокпуз, башка кылган жокпуз. Келишим түзүү жөнүндө биз башынан эле мындай эме чыгарган эмеспиз. Булар өздөрү эле 5 жылга түзүш керек, анан тигил бул деп бизге баш акыл үйрөтүп бир нерселерди айтып атат.
Кара Суу райондук салык кызматы Лунара Батырованын канча сом салык төлөп жатканы боюнча тактап маалымат бермей болду. Ал эми нааразы тарап адилеттүү жыйынтык күтүп, бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош.